5 жыл ичинде жолдорду курууга жана оңдоого бөлүнгөн финансылык каражаттардын көлөмү 10 миллиард 139 миллион сомдон 16 миллиард 543 миллион сомго чейин өстү. Алсак 2018 жылга каржылоонун жалпы суммасы 10 миллиард 139 миллион сомду түзсө, аткарылган иштердин көлөмү 558 чакырымды түздү. 2019 жылы бөлүнгөн каражаттын көлөмү 11 миллиард 752 миллион сомду түзүп, аткарылган иштердин көлөмү 754 чакырымды түздү. 2020 жылы коронавирустук инфекция пандемиясына улам аткарылган жумуштардын жалпы көлөмү болгону 314,4 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард 133 миллион сом сарпталган. 2021 жылы жолдорду курууга 12 миллиард 273 миллион сом каралып, 280 чакырым жол курулуп оңдолгон. Үстүбүздөгү жылга 661,5 чакырым жолду курууга жана оңдоого 16 миллиард 543 миллион сом бөлүү пландалууда. Министрлер кабинети белгилегендей, жолдорду курууда зарыл болгон жол жээгиндеги инфраструктураны, мисалы май куюучу жайларды, дааратканаларды, медпункттарды, коомдук тамактануу жайларын түзүүгө каражат каралышы зарыл. Белгилей кетсек, учурда транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарын тартуу менен жол куруу тармагындагы 11 долбоор ишке ашырылууда.